Саламатсыздарбы? Бул видео сабагыбызда биз тексттерди которуу Google Translate кызматы жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Өзүңөр билгендей интернет мейкиндигинде материалдардын көптүк эң көбү ошо англис тилинде болот да. Андан соң немис тили, француз, япон, орус, араб жана башка тилдериндеги. Негизи интернетте эң көп кайсы тилде деп ойлосоңор, интернет кайсы тилде көп сүйлөйт депчи. Анда Википедияда, Википедия Чеки.org'то жазылганда бардыгы кайсы дүйнөдө кайсы тилде канчадан жана немелер бар. Мисалы, англис тилинде 5 миллион макала бар болсо, орус тилинде 1,5 миллион, испан тилинде 1,5, ошондой окшош. Көбүрөөк француз тили 2 миллионго жакыныраак, немис тилинде 2 миллиондон ашык экен. Деп ушинтип көрсө болот да, дүйнөдө кандай. Бизде мисалы кыргыз тили 80 миң сөздөн ашкан, кыргызча. Бизде Википедияда 80 миңден 95 макала азыркы учурда. Демек, ошол интернеттеги болуп жаткан эмне тексттер бар болсо, ошолорду Google котормосу аркылуу кыргызчалатып алсак болот да. Translate Google.com. Ушул Translate Google.com'ду ачканда мындай болгон баракча ачылат дагы. Сиздер каалаган текстти орус тилине, кыргыз тилине которуп алсаңыздар болот. Мисалы, англис тилиндеги тексттерди карап көрсөк болот. Мисалы, Yahoo News деп коеюнчу. Жеден бир англисче эмне бир макаланы алып көрөлү. Мына. Мисалы 3. Ошону көчүрүп, копировать. Бул жака алып келип коебуз. Бул англис тилинде. Ал эми орус тилине которду мына. Бул жерден кыргыз тилинде тандап алсак болот. Translate дегенде мына. Батареяны масса өндүрүш үчүн даяр эмес, бирок Жапониянын деп которуп атат. Бул жерге кыргыз тили да кирген жакында. Демек, ошентип дүйнөнүн 50-60 тилинен 60 тилге которсо болот да. Анан дагы бир баягы үйрөнгөнгө, тил үйрөнгөнгө жакшы Google Translate. Мисалы, кыргыз тилиндеги эле ошону жазып көрөлүчү азыр. Мышыктап көрөлү дагы. Орусчага кандай которот экен. Көрөбүз. Кыргызчадан мына код деп жазды. Англисче болсо ecat. Ecat дегенде listen. A cat. A cat. Мисалы, туулган күнүңүз менен. Happy birthday дейт. Happy birthday. С днем рождения. Happy birthday. Демек, англисче дагы ушу үйрөнсө болот экен да, ушул жагы менен. Мисалы, дагы биз кыргыз тилине туулган күнүңүз менен дегенде эле азыр кытай тилине которуп көрөлү да. Кытай тилине Chinese simplified. Мындай болуп которулат экен. 祝你生日快乐！祝你生日快乐！ Демек, аудиосунда угулат экенбиз. Негизи тил үйрөнгөнгө андан ылайыктуу да Google Translate менен колдонуп жүргүлө. Жана смартфонуңуздарга Google Translate деген ушундай колдонмосу бар. Аны көчүрүп алып, ал жерден дагы түз которуп турсаңыздар да болот да. Дагы бир нерсеси, мисалы, Translator Toolkit деген бар. Бул Toolkit дегенди басканда сиздер каалаган бир текстти
же болбосо Google Word документ бар болсо, ошону ушул жака загрузить этип, добавить материал для перевода. Мына көрдүңөр, загрузить файл. Файл не выбран дейт. Мына GoDaddy дегенде коелу. Бул негизи англис тилинен болуш керек. Английский. Орус тилине котор деп көрөлү. Далее деп. Создать заказ же болбосо биз неме деп койсок болот да. Жок, кереги жок депчи. Мына бул машинный перевод. Машина которуп берди мына орус тилине. Эми ушул эле документти файл деп туруп эле баягы азыр готово дегенди басып туруп файл загрузить кылып алсак болот да. Мына азыр орусча болуп ачылат да. Бул негизи англисче документ болчу. Азыр көрөлү. Мына орусча болуп калды. Демек, документтердин үстүндө иштеген андан жеңил экен да. Ушул Google Translator Toolkit. Ушуну да колдонуп жүргөнгө аракет кылыңыздар. Google Translator Toolkit менен. Тил үйрөнүңүздөр. Дагы суроолоруңуздар болсо да жазып койсоңуздар болот. Чоң рахмат.